Мындайда бул жерде сууга төлөм деген эл аралык коомчулук мындай маселени тааныбайт да. Башкача айтат. Негизи бир эле сөз. Мындай ошо зыян келип аткан, пул төлөш керек тигиндей мындай негизи бир сөз да. Бирок ушу эл аралык коомчулук бул суу деген жалпы коомдун байлыгы, ушу баягы соода сатык деген болбош керек деген мындай ойлор көп да. Биз болсо ушу компенсация болуш керек деп айтпадыбы кечээ президент? Биз дагы ушул маселени бирок башкача ачыгыраак айттык да. Бул таң алгаш керек, мен ойлойм, бара баары бир чечилет. Анткени сиз уктуңуздар, жанагы башка мамлекеттердин, Африка мамлекеттерге чейин тажрыйбасы бар. Эгерде мисалы ошол эле нарында бир чоң гэс плотина курсак, ошол жерде чогуу чыгым тартыш керек деген. Ошондо туура болот, биз дагы пайда көрөбүз, булар дагы мындай пайда көрөт. Убагында сугат убагында, кышында, башка ушул эме убактарда жайлы кышы кандай бир режим болуш керек да. Кыргызстанга дагы ыңгайлуу, Казакстанга, Өзбекстанга дагы ыңгайлуу. Анын үчүн жанагындай Камбарата бир боюнча келишим түзүлүп атпайбы азыр? Ошо келишимге бардык ушу 3 мамлекеттин ортосундагы суу маселеси, энергетика маселеси камтылган комплекстүү түрүндө иш-чаралар көрүш керек да. Жана башында айтып кетпедимби, бул кандай бир талаш тартыш көп болот деген маанидеги конфликттер болбосун үчүн эл аралык уюмдар ушу сууну акчага ченебей, жанагы салымга ченеш керек дегенде, ким каналдарды салса, канча процент суу алса, ошончо чыгымын тартат дегенчи. Башкача кичине баягы эл аралык мыйзамдарда, эл аралык коомчулукта ушундай түшүнүк сиңип калган да. Ошол себептен биз дагы ошого эле макулбуз. Эл аралык эгерде чыгымдарды чогуу тартсак, ошол бир плотина болобу, канал болобу, башка, эгер ушу 2-3 мамлекетке иштеп атса, албетте адилеттүүлүк болот, калыстык болот.